Mobилография темасына келдик. Телефондон сүрөт тартуунун эрежелерин өтөбүз. Телефондон эгер колуңузда телефон эле бар болсо, сиз ошону колдонуу эле билсеңиз, сиз айфондон да жакшы тарта турган болосуз. Эрежелерин жакшы так аткарсаңыз. Мобилография деген өзү бул, мобилография жөнөкөй сөз менен айтканда, кооз сүрөт тартуу деген түшүнүк. Биринчи эле шарт болсо сүрөт тартууну үй буюмдарынан баштасаңыз болот. Шартыңыз болбой калса, үйдө эле же болбосо жаныңызда турган эле буюмдарды дагы арчып, тазалап, таза кылып туруп, жакшынакай көрүнө турган жагынан сүрөткө тартсаңыз, түстөрүн жакшы берип тартсаңыз, ошол сүрөт да жакшы чыгат. Кийин анан немелерди эрежелерин жакшы билгенден кийин дагы сыртка чыгып, ар кандай жерлерге, жакшы фондорду, жакшы дубалдардын алдына барып адамдарды тартса дагы жакшы чыгат. Мисалы мындай. Сүрөт тартып жатканда адамды ортого коюп туруп тарткан. И күндүн нуруну бетине каратып турат. Күнгө тескери кылып отургузган эмес да. Адамдын бети жакшы көрүнүш үчүн, жагымдуу көрүнүш үчүн ал адамды күнгө каратып отуруш керек. Жарыкты бетине бериш керек, эгер бет жагын тартам десе. Мына бул жерде анан түстөрдүн дагы айкалышуусу жакшы келишкен. Буюмдар дагы коричневый түстөргө экен. Бир эле жынсасы башкача цвет болуп турат. Сүрөттүн сапаты жакшы чыккан. И бул жерде мына экинчи сүрөттү карасаңар, башына кошпой тарткан сүрөттүчү. Бул жерде фонду как эме кылып атат. Бетонду буттун астына жерди фон катары тартып алып атат. Бул жерде кантип сүрөткө тартты дейсиңер? Жанында стол көрүнүп турат, столдун бир рукавасы. Демек ошо столдун үстүнө чыккандагы верхний план кылып үстүнөн тарткан да телефондун. Ошондо фон астындагы жер бул фон болуп калган адамдын аркасына. Ушундай кылып ар түрдүү ракурстардан тартып көрсөңөр болот, сүрөт жакшы чыгат. Тамактарды сүрөткө тартуу дагы өтө кызыктуу болот. Тамактардан да тартып баштасаңар болот. Тамактарды тартып жатканда негизи эле кайсы бир кичинекей бир деталдүү нерсени түшүндүрүп көрсөтөм, сүрөткө тартам десеңер, ошол буюмду жакшы кылып даярдап, мисалы тамак болсо жакшы кылып бышырып, түстөрүн жакшы кылып, ага кошумча нерселерди кошуп, жанына гүлдүү, көк чөптөрдү да бир нерселерди кошсо, анан идишти карайсыңар, сөзсүз түрдө идиштин дагы таза болуш керек, тазалыгы, анан түстөрү, баягы түстөрү эскирип калган, түсү жоголуп кеткен буюмдар болот го. Ошондойлорду эмес, түстөрү сочный, жаңы буюмдарга кошуп тартсаңар да жакшы чыгат. Жалтыратып арчып тазалап, мисалы мына лагманды дагы жөнөкөй эле өзү простой эле тамак да. Но аны жалтыратып тарткан, идишини жакшы жалтыратып арчып, эч кандай колдордун изи калбай, идиштерин жакшы таза кылып, астында столду таза кылып койгон, скатерть жакшына кылып салган. Ашыкча буюм койгон эмес жанына. Тамактын өзүнө реклама кылып аткан болсо, ошондой кылып тарткан. Эгер ошо бир тамакты тартып жатканда негедир качествосу, чырайы жакшы келишпесе, анын жанына дагы да жагымдуу көрүнө турган сок, кофе да бир немелерди кошуп койсоңор, сүрөттүн немеси сулуулугу ачылат да, келишет, негедир бири-бирине келишип калат. Анан эгер бир буюмду тартып жатканда жалгыз өзүн тартсаңар негедир жагымсыз чыгып калат да кээде. Ошондой учурда анын жанына дагы бир 2 буюмду коюп туруп, 3 кылып тартса дагы жакшы чыгат. Сүрөттө ушундай эреже бар. Кээ бирде бир буюмду тартсаң жакшы келишпейт да, мындай жакшы көрүнбөгөндөй болот, анан жанына дагы 2-3 буюмду кошуп туруп, так сандуу эреже менен 3 буюмду же болбосо 2 буюм койсоң дагы жакшы болбой калат. 3 буюмду кошуп туруп тартсаң, негедир ошо 3-түк деген неме эреже бар. Ошол сүрөттү жакшы чыгарып берет да. Телефон кандай болуш керек мобилография үчүн? Телефондун баары эле жарай берет да. Ар бир телефондун өзүгө жараша кооз сүрөт тартуучу инструменттери бар. Эгер качествосу, сапаты жагынан өтө жакшы болсун, анан өтө катуу иштеймин, мага көп заказдар болот деп профессионал болуп кеткен учурда, ал учурда сөзсүз түрдө iPhone алып иштесеңер болот.
Кээ бирки клиенттер сенин айфонуң барбы жокпу? Айфонуң бар болсо жакшы сүрөт тартасың деп ошол түшүнүккө жакшы ишенип алышат да. Ошондой учурда айфон алып иштетсеңер болот. Бирок шарт болсо айфон алып, айфон менен сүрөт тартып иштегениңер жакшы. Ал өзүңөргө да жакшы. Себеби анын функциялары күчтүүрөөк болот, көбүрөөк болот. Анан сүрөттү айфон менен тарткан сүрөттө обработка көп кылбайсыңар да, кыйналбайсыңар. Ал жакшы чыгарып берет болушунча. Берки простойраак телефондордо, арзан телефондордо обработканы көбүрөөк кылышка туура келет. Сүрөттү оңдогонго көбүрөөк убакыт керек болот да. Эгер телефондун камерасы жакшы болсо, убаракерчилик аз болот. Майда иштерин тезирээк бүтөт. Жакшы камералуу телефон жакшы инструмент болуп берет. Мисалы ошол iPhone же болбосо башка телефондордун дагы камерасы жакшы телефондор бар. Ошолор эң чоң инструменттин ордун аткарат да, эгер камераңар ошондой жакшы болсо. Инструменттер, мобилография үчүн инструменттер, штативдер бар, мына ушундай. Лампалар бар. Эң биринчи смартфон керектелет, камерасы бар. Анан ошол смартфонду коюп тартуу керек болсо, ага паук, көп буттуу паук керек болот селфи үчүн. Орусча удобный паук деп коет. Өзүн өзү тартканга ыңгайлуу болот муну менен. Анан штативдер керек болот. Штатив ошол бул да 3 футтуу, 4 футтуу болот. Бойлору узартып, кыскарта турган инструменттер. Анан жанында лампасы барлар болот. Свет бере турган лампа керек болот, мына сүрөттөгүдөй. Ар кандай түрү болот эми. Силер кимге кандай шарт болсо, ошого карап лампаны алсаңар болот да, атайын. Бул искусственный лампалар. Бирок бул лампага караганда негизи күндүн өзүнүн нуруну колдонгонубуз жакшыраак да. Эгер караңгыда айласыздан сүрөт тартам десеңер, лампа менен тартышка туура келет. Бирок негизги инструмент бул силердин фантазияңар. Колдоого болгон жөндөмүңөр болот. Анан кызыктуу кадрларды тартуу үчүн да бир канча ушундай нерселер колдонсоңор болот. Көп түстүү бумагалар, ватмандарды, атласный или обычный куски ткани дейт. Материалдардын, ткандардын бөлүктөрүнө, кесилген, кыркылган бөлүктөрүн да колдонсоңор болот. Анан жасалма же живой гүлдөр бар, ошолорду колдонсо болот. Китеп, журналдарды, газеталарды кошуп сүрөттү оңдоп тартса болот. Өзгөчө идиш аяктарды, жагымдуу көрүнгөн зеркальный идиш аяктарды колдонсо болот. Бир тон, однотонный эмелерди, фондорду колдонсо болот. Съемкага керектүү болот да. Анан өзгөчө мындай укмуштуу көрүнгөн, башкача жасалган мебелдерди да колдонсо жакшы чыгат сүрөткө. Мисалы мына ушундай кылып колдонсо болот. Кагаздарды, буюмдарды, ватмандарды. Мына эгер колуңарда эчтеке жок болсо, үйдө бар нерсе менен эле сүрөткө тартып көрсөңөр болот. Мына пастелин эле коюп туруп, күндүн жарыгына, айнектен түшкөн күндүн жарыгын колдонуп тарткан. Ушунда дагы сүрөтү жакшы чыккан. Үйдө бар эле буюмдар. Огороддогу эски эле столду койгон мына. Анын жанына ошондой атласный жагымдуу материалды асып туруп эле сумканы коюп гүлдү тартып атат. Бардык жерде эң негизги ролду ойногон бул күндүн жарыгы болуп атат. Естественный күндүн жарыгы жакшы чыгарып берип атат. Түстөрдү, ар бир түстүн өзүнүн ордунда көрсөтүп берет да. Мына бул жерде сыргаларды, көйкөлөрдү реклама кылыптыр. Күндүн көлөкөсүн, күндүн нурун сөзсүз колдонуп жатат. Көлөкөнү да колдонсо жакшы, ар түрдүү цветтер, түстөр аралашып жакшы фантазия көрсөтөт. Анан мына сүрөт тартканда баягы 3 буюмду коюп тарткыла дегеним мына ушул эрежеде бар экен. Мына 3 так кремби бул эмне экен? Кушон деп турабы, кастом. Иши кылып ушундай 3 буюмду коюп туруп сүрөткө тартсаңар, сүрөтүңөр жагымдуу чыгат да, катарлаштырат. Анан
көзгө коюп тарткан бул жерде. Көзгө койгондагы ушундай прозрачный көрүнүп, жагымдуу сүрөт чыккан. Жагымдуу идиш аяктар менен тартып жатат. Мисалдар ушулар карасаңар болот. Ага мына шымды столду коюп тарткан, артында значит фон керектүү фон таба албаган үчүн бул жерге кагаз коюп тарткан болушу мүмкүн. Камеранын настройкалары бар ар бир телефондо. Высокоэффективный деген форматка өткөрүшүбүз керек. Камеранын настройкасына кирип туруп. Настройкасына кирсеңер ушундай высокоэффективный деген формат бар. Ошого өткөрөсүңөр. Анан съемка, формат съемки деген жери бар, видеосун аны 4К 60, 4К 60 же болбосо 4К 30 деген бөлүктөрү бар настройкасында. Ошолорду тандап аласыңар. Включаем сетку. Сетка, экрандагы сетканы колдонобуз. Жандырабыз ошону. Сетка деп чыгат. Мына захват камеры. Бул айфондогу экен. Андроидте дагы ошого эле окшош болот. Тапсаңар болот. Высокоэффективныйга өзгөргөн. Сеткасы бар. Мындай сетка деп жазылып турат. Торчо болот бул экранда. Ушул сетка аркылуу сүрөттүн да түздүгүн байкасаңар болот. Формат, запись видео 4К өтүрөт. Негизги эрежелери ушулар болду.